Ошондо бир тууган эже менен сүйлөштүм. Ушунчалык ыйлап айтып атат да, бизде эчтеке кыла албайбыз депчи. Мен айтам, эжеме келе бербейсиздер, бул жакка келиңиздер десем, айтат, уже чыга албайбыз дейт да. Лейлек районун тажиктери ушу курчап алыптыр да, курчап алыптыр. Алар чыга албайт экен. Силер бул жактан мына жөнөп атышат, билбейм, бул жактан барганды деле тажиктер оңой киргизип койбойт да. Ошон үчүн мен ойлойм да, ушу бийликтегилер жанагындай күч органдары менен гана, солдаттар менен гана барып, ошолорго приказ бериш керек да. Приказ бербей жатат бизге деп, ал жактагы военныйлар отурат экен да, приказды күтүпчү. Бирок ушу приказды күтүп отурганга чейин ал жерде мына мен эртең менен сүйлөшкөндө айтты, 93 үй күйүп кетти деди да, 93 үй күйдү дейт. Еще мал мүлк 2-3 айылдын мал мүлкүн баарын тажиктер алып кетип атыптыр. Баарына калтырбай эчтекечи. Ошон үчүн эми сабыр кылып биз бул жакта карап отура албай жатабыз. Бийликтегилер кантип отурат, мен билбейм да, билбейм кантип алар чыдап отурат. Ушунчу жүрөгү чыдап отурганыга мен ушунча күйүп баратам.